Саламатсыңарбы балдар? Ошол темага эле кошуп, бүгүн аралаш бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүүнү кошуп өтөбүз. Аралаш бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүүдө аралаш бөлчөктөр биз бүтүн бөлүгү менен кошо жайгаштырабыз. Өзүңөр билесиңер балдар? 2,2ден 1, 6,8ден 7, 5,3дөн 1 деген сыяктуу. 2,3дөн 4кө кошобуз 6дан 1ди. Бул учурда аралаш бөлчөктү буруш бөлчөккө келтирип алабыз. Кантип келтиребиз аны? 2,3дөн 4тү аралаш бөлчөккө келтириш үчүн 2ни 3кө көбөйтөбүз. Анан 4тү кошуп коебуз, балдар. Бул учурда 3дөн 10 деген сан келип чыкты. Эми 3дөн 10 деген санга биз кошот экенбиз 6дан 1ди. Бул учурда бөлчөктүн бөлүмдөрү ар түрдүү болгондуктан бирдей бөлүмгө келтирип алабыз. Бирдей бөлүмгө келтириш үчүн биз 6 санын тандап алдык. Себеби 6 саны 3кө бөлүнөт. Канчадан тиет? 2ден. Анда 2 санын 10го көбөйтөбүз. 2 санын 10го көбөйсөк 20, 1ди кошуп койсок 21 келип чыгат. Себеби 6нын алымына эч кандай санды көбөйтпөйбүз. 3түн алымына 2ни көбөйтөбүз. 3тү 2ге көбөйткөнүбүз үчүн. Бул учурда 6дан 21 деген сан келип чыгат. Кийинкиси жөнөкөй бөлчөктү аралаш бөлчөккө айландырыш үчүн биз кантип айландырабыз? 47ни 5ке бөлөбүз. Сандарды кантип бөлөт элек? Демек, бөлгөндө 5 өзүнүн ордунда калат. Бүтүн бөлүгүн аралаш бөлчөктүн бүтүн бөлүгүнө жайгаштырабыз. Ал эми калдыгын алымына жайгаштырабыз бөлчөктүн. Көрдүңөрбү? Бүтүн бөлүгү жайгашты. Алымына 5 өзүнүн ордунда калды. Ал эми 2 калдыгы алымына жайгашты.